ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Түз эфирдеги Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Акыркы учурларда кеңири жайылып бараткан остеохондроз оорусу туурасында сүйлөшөбүз. Студиянын мейманы Бишкек шаардык номер 1 оорукананын ангионеврология бөлүмүнүн дарыгери Чыңгыз Ниязбеков. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Негизи ошо остеохондроз оорусу эмнеден улам, кандай шартта пайда болот, адамдар бул ооруга кантип чалдыгып калат, ушул боюнча айтып берсеңиз. Рахмат, да бир жолу. Негизи эле остеохондроз оорусу бул эмне? Бул деген грек тилинен алынганда остео деген сөөк дегенди билдирет. Хондра деген кемирчек дегенди билдирет. Остеохондроз деген ошол именно омуртканын сөөктүн, омурткада сөөктүн, кемирчектин бузулушун остеохондроз деп атайбыз да. Ошол орусчасы дегенеративно-дистрофическое изменение позвоночника деп коет. Ошол өзүнүн структурасы бузулат да. Кемирчектин структурасы, кемирчектин, сөөктүн структурасы именно омуртканыкы да. Ошон үчүн омуртканыкы болуп аткандан кийин омуртка 33 омуртка бар адамда. Ошол 33 омуртканын биринчи омурткада болбойт, шейный отдел деп коет, моюн бөлүгүндө. Биринчиде кемирчек жок болот, ал жакта именно хондроз болбойт да. Калган бөлүгүндө, моюн бөлүгүндө, көкүрөк бөлүгүндө, бел бөлүгүндө ошо остеохондроз деген сөөк менен кемирчектин, омуртканын сөөк менен кемирчектин бузулушу кездешет да. Көп кездешет азыркы учурда. 20-25 жаштан өйдө уже бул дүйнө жүзү боюнча бул оору, бул омуртканын өзгөрүшү көп кездешет ушул жаштан өйдө. Бирок азыркы учурда баягы телефон деген мурун аз адамдарда болчу, жаш балдарда тем более жок болчу. Азыр жаш балдардагы бардыгыбыз эле телефон көп көрөбүз, компьютерде көп отурабыз. Ошол технологиянын өнүгүшү да бирден бир себеби болуп, хондроздун себеби болуп саналат. Аз кыймылдуулук демек. Бунун себептеринин бири да. Себептеринин бири. Дагы кандай себептери, кайсыл факторлор ооруну шарттайт? Бул ушул себептерин айтканга чейин дагы бир нерсени айта кетейин дедим эле мен. Ушул жалпак тил менен элдерге түшүнүктүү болуш үчүн негизи эле нормада эле адамдын омурткасы кемирчектери, именно омурткадагы кемирчектери кан айлануусу, питаниясы, тамактанышы, азыктанышы кемирчектин нормада эле бир аз башка органдарга салыштырмалуу начарыраак болот да. Диффузное астматическое кровообращение деп коет. Кан айлануусу өтө начар да. Мисалы башка жүрөк, боор органдарында ичин бардыгы кан тамырлар болсо, кемирчектин ичинин бардыгы кан тамыр эмес да. Ошо нормада эле кан айлануусу начар болот. Андан кийин биз ошол кан айлануусу начар болсо, кийин эми себептерин айтып кетейин эми ушулантып. Мисалы аз кыймылдоо, туура эмес уктоо, туура эмес отуруу деги эле себептер аябай көп да. Аз бирден сиздерге кыскача түшүнүктүү кылып айтса кеткенге, түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мисалы туура эмес осанка деп коет го. Туура эмес осанканы туура эмес кармоо, стулга отурганда туура эмес отуруу. Бул ошо мектеп кезинен эле жаш балдарды, окуучу балдарды мектеп кезинен баштап эле мурун
Менин билишимче бизде туура отургузуп, башты көтөрөбүз деп мугалимдер үйрөтчү эле да, туура отурганга. Ошол туура эмес отурса, кечке чейин туура эмес отурса, туура эмес жатса, жаткан жери мисалы жумшак болсо, ошо омуртканын кемирчектеринин бузулушуна алып келет. Длительная физическая нагрузка деп коет. Көп оор жумуштарды кылса, туура эмес кылса, албетте кемирчектерге, сөөктөргө күч келет. Алар жабыркайт. Кан айлануусу огуш бетер начарлайт. Анан өзүнүн структурасын жогото баштайт. Бир нече жылдар өткөн сайын өзүнүн структурасын жогото баштайт. Мисалы аз кыймылдоо деп айтып атабыз, бир себептеринин бири да. Аз кыймылдоо кандай тийгизиши мүмкүн деп элдер кызык болушу мүмкүн да. Аз кыймылдоо кемирчек менен омуртка менен кандай байланышы бар? Омуртканы мен айттым. Омуртканы бардык сөөктөрдү, кемирчектерди булчуңдар кармап турат да. Мышечно-сухожильная система деп коет. Ушул булчуңдар как мышечный корсет деп коет. Алар омурткаларды, сөөктөрдү көтөрүп туруш керек да, кармап туруш керек, жакшы абалда кармап туруш керек. Алар слабый болсо, кемирчектерге күч келет. Биринчи очередь эле, кемирчектерге күч келет. Нагрузка болот да, нагрузка болот. Үстүнөн нагрузка болбой, мышцалар укрепленный болсо, чыңалган булчуңдар болсо, күч келбейт эле кемирчектерге. Күч келгенден кийин уже өзүнүн нормада эле кан айлануусу начар болсо, дагы начарлайт дагы. Анан кийин ал жерде форма өзгөрөт. Асептическое воспаление деп коет. Ошол омуртка жалпайып бузулат. Дегенеративно-дистрофические изменения деп коет. Ошол формасы, структурасы бузула баштайт. Ичкерип баштайт, жалпайып чыгат. Сөөк дагы өзгөрүлөт, аябай көп нагрузка болсочу. Анан кийин ушундай да. Анан кийин дагы бир себеби, себептер көп азыр мындай. Ар бирин бирден айтып, түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Туура тамактануу дагы ушул хондрозго өзүнүн таасирин тийгизет да. Мисалы ошо туз уюп калды деп, остеохондроз көбүнчө туз уйганга да байланыштырат да. Бул чындап эле тамак ашта көп өлчөмдө туз пайдалангандан улам келип чыгабы же эмнеден улам ал сөз айтылат? Тамак аш туз уюп калды. Анан кийин мындай көбүнчө ушул сиздин сурооңузга карата азыр мындай ой пайда болду да. Азыр боюн бөлүгүндө, аркасында дөмпөйүп калган шишикчелерди ошол хондроз деп аташат да көптөрчү. Бул хондроз эмес. Бул деген болгон отложение жира и других балластных веществ, отложение солей и других балластных веществ. Ошону отложение да булчу. Бул майлар чогулуп калат ошол жерге, дөмпөйүп, шишикчедей болуп көрүнөт. Буну көптөр хондроз деп коюшат. Бул хондроз эмес, бул отложение да. Башка кереги жок. Туздардын, майлардын чогулушу ошол. Хондроз деген именно омурткадагы кемирчек менен сөөктүн өзгөрүшү хондроз деп аталат. Мисалы, сөөк деген кальцийден турат да. Кальций аз тамактанса, туура эмес тамактанса, албетте ал ошол сөөктөрдүн бузулушуна себепкер болот да. Анан мен азыр эфирден пайдаланып, мисалы, сөөктү туура кармаш үчүн мындай тамактаныш керек, балык жеш керек, молочный продукты, сүт тамактарды жеш керек, пыштак жеш керек деп айтсам дагы бир четинен туура болот, бир четинен азыркы заманга жараштуу азыр нутрициолог деген врач чыккан. Тамактарды туура тамак кандай тамактанып жүргөн, эмне жетишпей эткенин биринчи изилдеп чыгат. Анан ошого карата сиздин тамагыңызды тууралап берет да. Сизге бул жетишпей эткен. Мындай ошондой врачка кайрылыш керек да. Анан кийин общий жөнүндө эле сиз кальций ичиңиз, анан кийин
сиз болсо пыштак жеңиз деп айтсак уже бул да жакшы некорректный болуп калат деп ойлойм да. Сиз ошо жана жүктөрдү оор жүк көтөрүү дагы бузулуусуна алып келет деп айттыңыз. Анан ушул эле жерде анча деле оор эмес жүктү бирок туура эмес көтөргөндөн дагы бул пайда болот деп айтышат да. Ушулдай бир нерсени көтөрүүдө эске алчу жагдайлар болсо айтсаңыз. Кантип туура көтөрүш керек? Ушул туура көтөрүү боюнча ушул негизи эле ушул кыймылдоо боюнча азыр жаңы тамактануу боюнча окшош эле. То есть ошого окшош врач дагы бар, отдельный врачтар бар, реабилитолог, кинезиолог деген врачтар бар да. Ошолорго кайрылсаңыздар жакшы болот да. Себеп дегенде ал сиздин булчуңуңузду көрүп, сиздин омурткаларыңызды көрүп, мындай ору элек учурда да бул врачтарга ору элек учурларда барып, анан кийин ошолдон кеңеш алып, жекече адамдарга индивидуалдуу болушу мүмкүн. Себеп дегенде ар кимдин жумушу ар кандай да. Ар кандай кыймылдашы мүмкүн, ар кандай салмакта оорлукту көтөрүшү мүмкүн. Анан кийин чынында бардык нерсе өзүнүн ченеми менен болуш керек. Ар бир нерсенин алгоритм, то есть өзүнүн эрежеси менен кыймылдаш керек да. Даже да спортсмендердин да врачы бар да, мындай көтөрөсүң, түз көтөрөсүң, башыңды өйдө кыласың, бутта түз кармайсың деп ушундай сыяктуу бардык нерсенин эрежеси менен бар, эрежеси менен жашаш керек деп ойлойм, конечно. Ошого үйрөтө турган врачтар бар. Ошолорго кайрылып, ошолордон кеңеш алса аябай жакшы болот да. Түшүнүктүү. Негизи ушу остеохондроздун түрлөрүн айттыңыз, ал мындай ар түрдүү. Анан бул организмдин иштешине деги эле мындай кандай таасир этет? Остеохондроз симптомдору деп коет, белгилери. Остеохондроз бул статьялардан окуп чыккам, дүйнөлүк статьялардан окуп чыккам. Бир 10-20% эле кишилерди оорутат экен да. Көпчүлүк учурда остеохондроз болсо омурткасында көпчүлүк учурда оорутпайт да. Эмнеге дегенде анын остеохондроздун осложнениясы, то есть андан кийинки этаптары бар да. Биринчиси, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деген мисалы остеохондроз болсо жөн эле кемирчек бузулса, формасы өзгөрүлсө, сөөк менен омуртканын кемирчектин формасы өзгөрүлсө, дагы ошону дарыланбай жүрсө, ал дагы бузулат да, дагы тереңдейт ал оору. Анан жалпайып, өзүнүн формасын өзгөртүп жалпайып чыкса, бир 2 сантиметр болсо, анан фиброзное кольцо деп коет омурткада. Ошосу жарылбай, анан жалпайып чыкса, бул протрузия деп айтылат да. Анан кийин ошо фиброзное кольцо деп коет, ошол фиброзное кольцосу кемирчектин жарылып, анан жалпайып чыгып, ушундай өзгөрүүлөр болсо, ал грыжа деп аталат. Грыжа ошо. Уже чоңойгон, хондроздун чоңойгону ушул. Ал чоңойгондо эгер омуртканын ичинде жүлүн өтөт да. Жүлүндөн нервтер бөлүнүп чыгат, ар бир отделде, моюн бөлүгүндө, көкүрөк бөлүгүндө, бел бөлүгүндө бардык жакта нервтер чыгат омурткадан. Жүлүндүн омуртканын ичинде жүлүндөн нервтер чыгат. Ошо нервтер кысылса, протрузия менен, грыжа менен кысылса, оорулар пайда боло баштайт да. Жанагы хондроз ушу көпчүлүк учурда өзүнүн көп белгилерин билгизбейт деле. Анан биз бул да диагноз дагы эмес болчу. Бул деген рентген тартканда же томография тартканда билип калабыз да. Көбүнчө ошо протрузия болуп, грыжа болуп, ушундай оору тереңдеп өзгөрүлгөндө, күчөгөндө, ошондо гана биле баштайбыз. Баягы нервтерди кысканда, булчуңдарды раздражать этип кысып баштаганда, ошондо оору пайда болот да. Ошондо гана ооруларды билип баштайбыз. Анан да кечиресиз, айтып коеюн да, ошо грыжа болсо дагы, ошо протрузия болсо дагы өзүнүн белгисин билдирбеши да мүмкүн да. То есть ошо нервтер кыспаса, мышцаларды кыспаса, ал жөн эле кемирчек башка жакка чыкса, жалпайып өзгөрүлүп, ал өзүн билдирбей жүрө берет.
ушундай да. Негизи грыжа кантип дарыланат? Муну мындай бул белги байкалганда көп адамдарда коркуу пайда болот да, бул өнөкөт болуп калып калабы деп. Негизи айыгабы бул? Рахмат, ушул жакшы суроо. Бул аягышы өтө кыйын. Бирок дарыласа болот. Бирок комплексный лечение деп коет. Ушу дарылаган боюнча айтып кетсек, баягы качан дарылоо башталат? Баягы уже хондроз болуп, анан протрузия болуп, грыжа болгон учурда эгер оорубаса адам кайрылбайт да. Качан гана ооруганда кайрылышат да. Же баспай калганда, баш ооруганда же башка симптомдор пайда болгондо, белгилер пайда болгондо кайрылышат адамдар. Бул ушул нерв кысылып, нерв воспаление болуп турганда, шишип турганда, отек болуп турганда, ошо обострение учурунда албетте дары-дармектер менен дарыланат. Нестероидный противовоспалительный дарылар деп коет, миорелаксанттар деп коет. Иш кылса керектүү дарылар менен дарыланат. Аны невролог дарылайт албетте. Ошо невролог кайрылыш керек да. Ошол болду снимать этиш керек биринчи очередь, воспалениени снимать этиш керек. Анан кийин ооруп атканда дагы кыймылдаган сайын жана нерв кысылып көбүрөөк ооруну күчөтөт да. Ошон үчүн организм, биздин организмибиз дагы нерв кысылбасын деп защитная реакция болот. Мышцалар спазм болуп катат да. Тырышып, анан жана нервтер көп кысылбасын, дагы бул покой керек да ал жергечи. Ошондой болбосун деп аябай спазм болуп калат. Спазм болгондо алар нервтерди ош бетер кысып дагы оорутат. Ушундай порочный круг да бар да. Ошон үчүн булчуңдарды бошотконго дарыларды беребиз. Боль, отек снимать эткенге дарыларды беребиз. Нервтерди укреплять эткенге дарыларды беребиз. Ошо керектүү дары-дармектер болот, ар кимдин оорусуна жараша берилет дарылар. Анан кийин адам жакшы болду, баягы обострение кетти, жакшы болуп калды. Жакшы болуп калгандан кийин ошо дары менен эле жакшы болуп калдым деп эле кетип калса, башка эч нерсе кылбаса, кайра эле кайталанышы мүмкүн да. Бул ооручу. Ошон үчүн бунун комплекстүү дарылоого муктаж бул ооручу. Кандай кылыш керек аны дарылоо бүткөндөн кийин? Ошо дарылар бүткөндөн кийин, жакшы болгондон кийин албетте биз кичинекей окуучу кезден баштап эле уже туура отурганды үйрөнүп, туура басканды үйрөнүп, гимнастика кылып, лечебная физкультура кылып, мышцалар, булчуңдарыбызды чыңдантып, бир здоровый образ жизни деген ошондой кылып жүрүш керек элек да. Эми азыр көпчүлүк учурда андай жүрбөй калдык. Ама ошол ооруп аткан кезден баштап кылса деле аябай жакшы жардамы бар да. Уже мен мурун жаш кезимде кылган эмесмин, аз болбойт деген ал нерседен таптакыр алыспыз. Ооругандан баштап эле ошо жана ооруп калды, дарыгерге кайрылды, невролог лечение кылды, дарылады, жакшы болуп калды. Андан кийин ошол реабилитологторго, кинезиологторго кайрылып, мануальный терапевтке кайрылып, иглотерапевтке кайрылып, жана мен айткан нутрициологко кайрылып, туура тамактанып, туура уктап, кыймыл аракеттерди туура кылып, оор жумуш кылганда кандай эрежеси менен кылыш керек экенин баардыгын мындай билип алса, ошол лечение да болот, и алдын алуу да болот да. Мисалы гимнастика упражнение кылганда бул 10 күн же 1 ай кылып койбош керек да. Бул дайыма оорубаган адам баарыбыз кылыш керекпиз аны. Оорубаган адамда, оорукан адамдага обострение кеткенден кийин гимнастика кылып мышцаларды, булчуңдарды чыңдашыбыз керек. Түшүнүктүү. Демек, дайыма дени сак жашоо образы бул. Дени сак жашоо образы. Анан кийин баягы мышечно-суставный блок деп коет, тырышып калат да. Ошолорду чыгарыш үчүн мануальный терапевттер бар. Ошого кайрылыш керек. Баягы жакшылап релаксация мышц кылыш үчүн для
улучшение кровообращения, иглотерапия аябай жакшы жардам берет. Ушул эле жерден дагы бир суроо жаралат да, мындай остеохондроз болобу же грыжабы, бул укалуу жакшы жардам берет деп массажга көп учурда барышат да, бул канчалык туура? Эң биринчи ошо хондроз ооруса эле, моюн ооруса, бели ооруса эле хондроз деп көптөр ойлошот, дагы өздөрү эле укалоого барышат. Сиз айткандай эле, ошо укалоого барышат. Мен албетте мен дарыгер болгондуктан өз билгендей эле дарылаган эч болбойт. Себеп дегенде ошо моюн оорусу, ошо хондроздун оорусу себеби башка да болуп калышы мүмкүн. Белдин оорусу мисалы, моюндун оорусу башка нерсе, себеби башка нерсе болуп калышы мүмкүн. Эмне себеп болуп калышы мүмкүн деген суроо дагы пайда болуп атат. Хондроздон башка жүрүнөн опкалы болуп калышы мүмкүн, өсмө болуп калышы мүмкүн. Ал дагы ооруну чакырышы мүмкүн, оорутушу мүмкүн. Баштапкы учурларында оорутушу мүмкүн. Дагы чоңойсо башка дагы неврологический симптоматикалары бар. Ошолор көбөйүшү мүмкүн. Туберкулез позвоночника деп коет. Омуртканын туберкулезу болуп калышы мүмкүн да. Ал учурда оорутат. Эч калса посттравматические изменения бар, постинфекционный воспалительные изменения бар. Кыскасы туура болгону дарыгерге көрүнүп, тактап орусун. Анан кийин ошо дарыгер айткан боюнча керектүү дарылоо ыкмаларын колдонсо абдан туура болот деп ойлойм да. Мен өзүмдүн жекече оюм да ушундай. Демек өз алдынча эле массажга барып, жана рандондуу минерал суусу бар курортторго барып, муну өз алдынча мындай дарылоону сунуштайбыз. Андай болбойт. Себеп дегенде башында жакшы кылып, наоборот ухудшение болушу мүмкүн да. Күчөтүп алышы мүмкүн. Ооруну күчөтүп алышы мүмкүн. Бардык врач болбогондон кийин, дарыгер болбогондуктан ар бир адам остеохондроздан эле эмес, любой эле ооруда дарыгерге кайрылуусу зарыл. Туура лечение алыш керек, туура дарыланыш керек, туура ыкмаларды, дарылоо ыкмаларын колдонуш керек. Ушундай да. Негизи ошо оорунун белгилери байкалганда, остеохондроз боюнча болсо эгер, кимге кайрылыш керек? Неврологго же бул? Биринчи очередь неврологко кайрылат да. Невролог лечение алып туруп, анан кийин сизге ошо рентгендин негизинде, томографиянын негизинде, анан өзүнүн баягы жалаптар деп коет, мындай эмне даттануулары болсо, анан клиникалык симптоматикаларына жараша врач мындай дары кылдым, дарыладым, эми дальше мындай кылыш керексиз, бул врачка барыш керексиз, вертебрологко барыш керексиз. Аябай грыжа чоң болуп кетсе, симптомдор күчөп атса, нейрохирургка да барышы мүмкүн, операция жолу менен алышы мүмкүн. Кыскасы, врач, дарыгер неврологко кайрылып, ошонун айткандарын угуп, ошодон дарыланыш керек да. Анан өзү дарыгер, ошо невролог врач өзү чечет, ошол омуртканын, кемирчектин больнойдун состояниясына жараша өзү эмне керек экен, ошол невролог врач дарылаш керек. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Ошо эфир соңунда оорунун алдын алуу жолдору туурасында дагы кошумчаларыңыз болсо айта кетсеңиз болот. Жогоруда ошо дени сак жашоо образы жөнүндө айттыңыз. Дагы бул ооруга чалдыкпаш үчүн адамдар алдын ала эмнелерди кылыш керек? Жогоруда айтып кеткендей эле, бул ооруну алдын алыш үчүн булчуңдарды чыңаш керек, туура тамактаныш керек. Жана да айтпай калыптырмын, семирүү, лишний вес, ожирение тоже бул нагрузка келтирет кемирчектерге, сөөктөргө. Не только омуртка, бүттүк сөөктөргө күч келтириши мүмкүн. Ошо вести туура, ожирение дегенен диета кармап, диетологдор менен консультация алып, ошону арыкташ керек. Кыскасы, норма болуш керек да. Слишком арыкта кереги жок, норма болуш керек. Туура отуруш керек. Жумушта компьютерде азыр көп отурабыз, компьютер менен көп иштейбиз азыркы заманда. Туура түз отуруш керек, убагы менен эс алып туруш керек. Жана туура тамактаныш керек. Анан
керек учурунда болсо жана кальций, магний, калий керектүү дарылардын бардыгын ичип туруш керек. Врачтын назначениясы боюнча хондропротектор деп коет, кемирчектер восстановление кыла турган дарыларды ичип туруш керек. Периодически эгер өзгөрүүлөр болсо врачтын назначениясы менен. Ал дагы ушул өзүнүн ар бир оорууга ошо өзүнө жараша, омуртканын бузулушуна жараша, себептерине жараша ушу дарыларды назначение кылып туура дарылайт. Андан кийин мектеп окуучуларында биз окуп жүргөндө кылчык эле упражнение, гимнастика кылчык эле. Ар бир 20 мүнөт сайын, жарым саат сайын. Азыр кылынабы кылынбайбы билбейт экенмин, бирок ошол кылынса жакшы, ушундай кылыныш керек. Туура отуруш керек. Биз жумушта отурганда дагы бир отурганда 7-8 саат отура бербей, 10-15 мүнөт отуруп, же жарым саат отурасың, өзүнүн убактысы менен отуруп, анан кичине кыймылдап, разминкаларды кылып, гимнастикаларды кылып койсо, ошол алдын алуу болгон лечение, алдын алуу болгон болот да. Жумуш деп айта кеттим, жумушта көбүнчө швейный сектор көп бизде, Кыргызстанда. Ошо швейный секторго мен көп ошо адамдарды дарылагам. Ошо көбүнчөсү ошо швейный секторда иштеген эжелкелерибиз бир отурганда 15 саат, 12 саат отурган эжелер бар экен да. Бир күндө ошончо саат иштешет. Арасында бир 10-15 мүнөт тамактанып коюшу мүмкүн, башка нерсеге барып коюшу мүмкүн, болду. Бирок кечке чейин ушундай отурат. Көп отуруу лишняя нагрузка болбойт. Туура эмес отуруу болбойт. Туура отуруш керек стулда. Барлык эрежени сакташ керек, кыскасы. Чоң рахмат сизге. Убактыңызды бөлүп эфир аркылуу угармандарга пайдалуу кеңештер менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Сак бол программасын көрдүңүз. Анда остеохондроз оорусу туурасында сүйлөштүк. Суроолорго Бишкек шаардык номер 1-оорукананын дарыгери Чыңгыз Ниязбеков жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.